Аллах Тааланың 99 sıfatı. 31. Al-Habiru. Manisi, xabardar. Kim 7 gün sayın Al-Habiru'nu көп оқса, анда Алла Таала buyursa, аға жашыруун нерселер ачык боло баштайт. Ким өз нафсисинин каалоосуна кармалган болсо жана ушуну көп оқса, анда Алла Таала buyursa, ал андан арылат. Al-Halimu. Manisi, өтө жумшак. Ким Al-Halimуну кагазга жазып, соң аны суу менен жууп туруп, ал сууну кайсы нерсеге чачса, же сүртсө, анда Алла Таала buyursa, ал нерседе жакшылык жана береке болот, жана ал ар кандай апааттардан сак болот. 33. Al-Azimу. Манisi, улук, бийик. Ким Al-Azимуну көп оқса, анда Алла Таала buyursa, ал урмат сыйга ие болот. 34. Al-Гафуру. Манisi, толук кечирүүчү. Ким Al-Гафуруну көп оқса, анда Алла buyursa, анын кыйынчылыктары жана капалыгы кетет, жана анын мал дүйнөсүндө жана үй бүлөсүндө береке болот. Хадисте келген, ким я Робби ихфирли деп 3 жолу айтса, анда Алла Таала анын мурдакы жана кийинки күнөөлөрүн кечирет. 35. Аш-Шакуру. Манisi, аз эле ибадатка көп сооп берүүчү. Жакырлыкка, кыйынчылыкка жана кайгы капага дуушар болгон адам күн сайын 41 жолу Аль-Шакуруну окуса, анда Алла Таала buyursa, ал алардан кутулат. 36. Аль-Алию. Манisi, эң улук, мартабалуу. Ким дайыма Аль-Алиюну окуп жүрсө жана аны жазып өзү менен алып жүрсө, анда Алла Таала buyursa, анын даражасы көтөрүлөт, кубанычка бөлөнөт жана ал өз тилегине жетет. Аль-Кабиру. Манisi, улук. Ким өз кызмат ордунан бошотулса, соң 7 күн орозо кармап, күн сайын 1000 жолудан я Кабируну окуса, анда Алла Таала buyursa, ага өз кызмат орду берилет жана анын даражасы көтөрүлөт. 38. Аль-Хафизу. Барын коргоочу. Ким я Хафизуну көп окуса жана аны жазып өзү менен алып жүрсө, анда Алла Таала buyursa, ал ар кандай коркунучтан жана зыяндан сак болот. 39. Аль-Мукиту. Манisi, барын азыктандыруучу. Ким суусу жок кумурага 7 жолу Аль-Мукитуну окуп, соң ал кумурага суу куюп, өзү ичсе же башка бирөөгө суу ичирсе же жыттаса, анда Алла Таала buyursa, ал өз тилегине жетет. Аль-Хасибу. Манisi, баарына жетиштүү. Ким башка бирөөдөн же кандайдыр бир нерседен корксо жана бейшемби күнүдөн баштап 8 күн эртең менен жана кечинде 70 жолудан Хасбиаллахул хасибуну окуса, анда Алла Таала buyursa, ал бардык нерсенин жамандыгынан сак болот. Аль-Жалилу. Манisi, улуу, айбаттуу. Ким я Жалилуну көп окуса жана зафаран суусу менен аны жазып өзү менен алып жүрсө, анда Алла Таала ага урматсый жана кадыр барк берет. Аль-Кариму. Манisi, жомарт. Ким күн сайын уктаарда я Каримуну окуган абалда уктаса, анда Алла Таала ага улама жана таквалардын урмат сыйын берет. 43. Ар-Ракибу. Манisi, ар дайым күзөтүүчү. Ким күн сайын үй бүлөсүнө жана мал дүйнөсүнө 7 жолу я Ракибуну окуп дем салса жана аны окууну өзүнө адат кылса, анда Алла Таала buyursa, ал бардык апааттардан сак болот. 44. Аль-Муджибу. Манisi, кабыл кылуучу. Ким я Муджибуну көп окуса, анда Алла Таала buyursa, анын бардык дуалары кабыл болот. 45. Аль-Васию. Манisi, өтө кең. Ким я Васиюну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала ага ички жана сырткы байлык берет. 46. Аль-Хакиму. Манisi, данышман. Ким я Хакимуну көп окуп жүрсө, анда Алла Таала ага илим жана данышмандыктын эшигин ачып коет. Кимдин кандайдыр иши бүтпөй калса жана аны көңүл коюу менен окуп жүрсө, анда Алла Таала buyursa, анын иши орундалат. 47. Аль-Вадуду. Манisi, сүйүүчү. Ким 1000 жолу я Вадудуну көп окуп, тамакка дем салып, соң аялы менен чогуу ал тамакты жесе, анда Алла Таала buyursa, ал үй бүлөдөгү чыр чатак жоголот да ортодо сүйүү пайда болот.
Аль-Маджиду улуу жана мартабалуу. Ким кандайдыр бир жаман ооруга дуушар болсо, ар бир айдын, мусулман айынын 13, 14, 15 күндөрү орозо кармап, ооз ачкандан кийин Аль-Маджидуну көп окуса жана аны окуп сууга дем салып ичсе, анда Алла Таала буйрса, ал оорусунан айыгат. 49. Аль-Баису мааниси кайра тирилтүүчү. Ким күн сайын уктаарда 101 жолу Я Баисуну окуп жүрсө, анда Алла Таала буйрса, анын дили илим жана данышмандык менен тирилет. 50. Аш-Шахиду мааниси көрүп билип туруучу. Кимдин аялы же балдары тоң моюн болсо жана ал эртең менен анын пешенесине колун коюп туруп, Я Шахидуну көп окуп, ага дем салса, анда Алла Таала буйрса, ал баш ийүүчү болот. Бул баян Алланын кереметтүү 99 сыпаттары аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.